Шаурмадан аттаңыз, балдарыңыздарга бул видеонун ссылкасын жөнөтүп коюңуздар. Таласта шаурма жеп бир нече адамдар ууланды. Бишкекте балдарды коргоо борборунан 3 бала качып кетти. Көргөн билгендер болсо, срочно чалып коюшуңуздарды суранабыз. Нарында өтө каттуу жыяны кесепетинен өтө чоң сел жүрдү. Бул кыз Кыргызстандын жигиттерине өтө каттуу айттыбы? Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бизде мырзалар бар экен го. Мирбек Атабеков даже чыкты, Мубарактын хозяины даже үн катты. Бар экенсиңер ғой. Жана айымды бөөсү мылтык менен атып өлтүргөндө. Эмнеге үн чыккан жоксуңар? Азыр эми бирөө жылаңаш чыкса, тим эле кыйын болуп, бунун түмүнтүп чыктыңар да. Ой, молодцы, бар экенсиңер. Ой, сөз жок просто. Таласта дагы 9 адам шаурмадан ууланды. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл департаменти алардын 4-өө 14 жашка чейинки балдар экенин кабарлады. Бейтаптар кечээ саат 23:00 чамасында дарыгерге кайрылып, биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйлөрүнө жиберилген. Жарандар тамактанган казан шаверманын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулуп, иликтөө укук коргоо органдары менен чогуу уланууда. Аталган тест татымдан экинчи ирет массалык уулануу катталууда. Буга чейин 31 майдадагы 12 киши ууланып, 36 000 сомго айып салынган. Булак Спутник Кежи. Шаар ичинде чаң ызгытып айдаган гольф карга айып салынды. Милициянын кайгылуу кызматы соц тармактарга тараган видеонун негизинде эреже бузгандарды аныктап протокол түзүлгөнүн кабарлады. Эске салсак, соц тармак колдонуучулары парктарда эле жүрө турган транспорттун көчөлөргө чыгып кеткенине, айдоочунун катуу айдаганына жини келип, аны жоопкерчиликке тартууну талап кылышкан. Июлдун башынан тарта айдоочулардын камсыздандыруу полиси текшериле баштайт. 1-июлдан тарта Сага полисин албаган айдоочуларга 3000 сомдон айып пул салына баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандын камсыздандыруу уюму билдирди. Маалым болгондой, 1 жылдык камсыздандыруу 1680 сомду түзөт. Маалымат үчүн Асага ири чыгымдан коргой турчу полис айдоочу кокус кырсыктап калса, камсыздандыруу компаниясы чыгымын төлөп берет. Бишкекте унасын ижарага берем деп акча алып качып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 15 июнда Ленин Рептин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, милицияга бир жаран арыз менен кайрылып, өзүн тааныштырган белгисиз жигитке чара көрүүнү өтүнгөн. Анын айтымында 26 майда ал жаран ишенимге кирип, аламчылык жол менен такси кызматында иштөө үчүн Honda Fit үлгүсүндөгү унааны ижарага берем деген шылтоо менен 15 000 сом акча каражатын алып, изин жашырып кеткен. Бул факт алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Натыйжада шектүү катары 1993-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Бишкектеги балдарды коргоо борборунан 3 бала качып кетти. 12 июнда Бишкектеги балдарды коргоо борборунан 3 жашы жетелик бала качып кеткенин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Изделип жаткандар: Замирбекова Жасмина Абыловна 2013-жылы туулган, Аширкулов Нуртлек 2015-жылы туулган, Замирбеков Нурболот Абылович 2011-жылы туулган. Милиция балдардын жүргөн жери тууралуу кандайдыр бир маалыматы бар адамдарды төмөнгү телефондор аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. 0312 35 29 47 0312 35 12 70. Кочкордун Кара Саз айылында катуу жааган жамгырдын кесепетинен кыян жүрдү. Кечээ 14-июнь күнү саат 14:30 чамасында Кочкор районундагы Кара Саз айылында катуу жааган жамгырдын кесепетинен кыян жүрдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Маалыматка караганда, каналдан суу ашып, Канат Абыкеев көчөсүнүн аяк жагындагы 4-5 үйдүн короосун каптаган. Тургундар кыяннын суусун токтотуп калышты.
içinde бассейн oldu. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Во-первых, как вы говорите, сотрудник может стоять на расстоянии, соответственно, фиксировать и штрафы писать. Да. Можно сразу интегрировать в безопасный город. Да. Этот комплекс может работать в темное время суток без проблем. Ички иштер министрлигинин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол унагырыштардын алдын алуу максатында тесттик режимде ушундай радарларды ишке киргизди. Мунун башка радарлар менен болгон айырмачылыгы түнкү убактыдагы эреже бузган айдоочуларды аныктап, түз онлайн режимде мониторинг борборуна жөнөтө алат. Негизги функциялары ушул катуу ылдамдыкта менен айдаган автоунааларды, карама каршы тилкелерге чыккан автоунааларды, жол чийимдерине баш ийбеген автоунааларды, айыппулдар өз убагында төлөбөгөн автоунааларды, издөөдө жүргөн автоунааларды, каттоосу убактылуу токтотулган автоунааларды жана башка одоно жол эрежесин бузган айдоочуларды аныктайт. Бүгүнкү күндө биз тараптан кайсыл жерлерде жол унагырыштары көбүрөөк катталып атат, мына ошол жерлер талдоого алынып, айрыкча мына Бишкек, Нарын, Торгал унаа жолдоруна тесттик режимде орнотулат.